Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушуба көңүлдүү күнүңүздөр менен кайрадан эле сиздердин назарыңыздарда сиздер күткөн бул келечек тура жай кооперативи болмокчу. Ал эми бүгүнкү биздин мүчөбүз ушул эле Сокул районуна караштуу Военно Антоновкадан үй алган мүчөбүз үйүнө келдик. Канча суммага алынган жана кандай алынган анын баарын билүү үчүн үй ээсинин өз оозунан угуп көрөлү. Мынакей биз жаңы үй алган конуштун үйүнө келдик. Азыр саламатсызбы? Кутман күнүңүз менен. Жаңы конушуңуз кут болсун. Өтө кубанычтабыз. Отурасыңарбы? Ушул үйүңөр майлуу сүттүү болсо сонун үй турбайбы? Биринчи дасторконго бата кылалы. Ушул үйдө дайыма жакшылык болсун, ушул үйдө тойлор болсун, ушул үйүңөр өзүңөргө насип болсун, Гүлмайрам, мына сиздин куттуу үйүңүзгө келдик. Ушул көптөгөн биздин келечек тура жай кооперативинен үй алган мүчөлөрдүн үйүнө барып, алар менен биз кененирээк баарлашып дегендей, үй канча суммага алынган, кандай алынган, анын келечекте каяктан угуп келген ушул баарысын туурасында биз сурап келебиз мүчөлөрүбүздөн. Анан сиз айтсаңыз, негизи эле азыр өзүңүз билесиз да, үй алуу өтө оор, өтө кыйын, жөн эле ала албайсың. Буга мээнет керек, эмгек керек. Анан көбүрөөк ойлонуу керек да. Сиздер кандай себеп менен, кандайча ушул биздин келечек тура жай кооперативинин кимден угуп, кандай келип калдыңыздар, ошодон баштасак. Биз биринчи жолу интернет аркылуу көрүп, ушу элдердин үй алып атканын көрүп, анан биз да барып көрөлү деп жолдошум экөөбүз барып консультация алып келгенбиз. Жөн гана консультация алганбыз. Анан ойлонуп отурсак, элдин баары ошол жактан алып атыптыр. Анан биз да кайра барып отуралы, договор түзөлү деп, очередке туралы деп барып, былтыр май айында очередке турганбыз. Ал жактан 25%. Биринчи төлөм баягы вступительный взнос, вступительный взнос 25%. Ошондо Гүлмайрам айтсаңыз, канча суммага жазылдыңар силер? 2 миллионго жазылдыгабыз. 2 миллионго жазылып, анын 25%-ын бердиңер. 25%-ын берип, анан буюрса 1 жыл 3 ай дегенде, азыр быйыл очеред келди. Бизге үй таба бергиле деп чалышты келечектен. Анан үй табыш оор деле болгон жок. Жеңил эле болду. Жеңил эле болду. Ал эми өзүңөрдүн жолуңардан экен да. Жолдон болот деп коет го. 1 айга жетпей үй издеп, ушул үйдү алдык, Кудай буюрса. Бул үйүңөр канча комната ошондо? Бул үй 3 комната. 3 комната. Соток канчасы? 5 соток. 5 соток. Огороддору бар экен да, демек. Огороддору бар. Буга чейин эч ким жашаган эмес. Жаңы үй экен да. Жаңы үй, биринчи буюрса биз. Биринчи хозяиндар бизбиз. Жакшы экен анда. Эми айтсаңыз, мисалы ошол сиз үй издегенде биз кыйналган жокпуз деп атпайсызбы? Буга чейин силер каякта жашап келдиңер? Буга чейин биз квартирада жашаганбыз. Көп жыл бою. Канчадан төлөшүлгөн? Ар кандай болуп калчу, 10 миңге чейин болуп. Эми мына өзүңүздүн үйүңүздө, өзүңүздүн конушуңузда жашап атасыз, сизге кандай сезимдер болуп атат? Азыр эми кандайдыр эле башкача сезимдер болуп атат. Өзүңдүн үйүңдүн кожойкеси, өзүбүздүн үйүбүз. Мисалы туугандуулуктарда мисалы уктуп атасыздар үй алганда, аларда кандай мындай реакциялар кандай болуп атат? Алар биз менен ишенбей. Алар көбүнчө баягы башында күтүп атышты да, качан үй аласыңар деп, жана биз үй алдык дегенде, алар дагы биз үй алган, алар кошо биз менен чогуу үй алгандай эле сүйүнүп, биз менен сүйүнүчтү бөлүшүп атышат. Ошондо дагы бир тагыраак маалымат берүү үчүн, үй кимдин атына жазылган, ушуну тагыраак айтып кетсеңиз. Үй менин жолдошумдун атына, Урмат Өмүрбеков атына жазылган. Анан бул үйдү договор боюнча канча жылга түздүңөр? 5 жылга түздүк. 5 жылга. Айына канчадан төлөйсүңөр ошондо? Айына 26 миңден төлөйбүз. 26 миң төлөйсүңөр. Эмне болсо да өзүңөр үйүңөр төлөгөн бул башка да. Ооба, буюрса. Жакшы. Канча балаңыз бар? Азыр 2 балабыз бар. Үчүнчүсүн Кудай берсе көтөрүп атасыз. Ушул майлуу сөттө болсун, ушул аман эсен көз жарыңыз, сиз дагы биздин келечек тура жай кооперативде сиздерге терең ыраазычылык билдирет. Дайыма ошондой үйдө тойлор болсун, жакшылыктар болсун, ушундай маек берип, биз менен өзүңүздүн кубанычыңызды тең бөлүшкөнгө биздин келечек тура жай кооперативинин жамааты да ыраазычылык билдирет. Рахмат. Силерге да чоң рахмат. Айтканыңыз келсин, ыраазычылык билдирип койсоңуз болот. Келечек кооперативине аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Очередке тургандар сарсына болбосун, бир гана аларга сабыр керек.
буюрса баары болот, жакшы болот. Рахмат. Баягы айтып коет экен, сабырдын түбү саратын дейт. Ошондуктан эгерде адам баласы чыдап эле сабыр кылса, баары ойдогудай. А биздин болсо келечек турак кооперативинин эшиги ачык. Келиңиздер, дайыма биз менен бирге болуңуздар. Кудай буйрса колдон келишинче биз дагы ушундай үйгө муктаж болгон адамдарга үй алып бергенге дайыма даярбыз.